Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган жаш кочкорду көрсөтүп беребиз. Бүгүнкү чыгарылышта биз тетик аркы жагында турган кочкорду көрсөтөбүз. Ушу кочкор сатылат. Учурда биз сокулуктабыз. Сокулукта бирок ауыз ушул жаш кочкорун сатып атат туугандар. Мына ушул кочкор тишти жаңы жарган былтыркы кечки кочкор экен. Азыр биз тутуп мунун кулагын, боюн, тиштерин да көрсөтөбүз. Ага чейин сиздер уну айланып ары бери көрүп алыңыздар. Мына туугандар, өзү Карла Маркстан чыккан кочкор экен. Атасы өтө чоң кочкор деди. Жашыраак кочкор экен туугандар. Азыр баштары карбоностору өтө жакшы. Денесин пух баскан себеби туугандар короодо көлөкөдө турган экен. Көлөкөдө турган кочкор ыстыкта күн көрбөгөн кочкор пух басып кетет. Карая түшөт. Суулукта пух басат. Бер тосуп коюң. Үркүт коюң бери. Машалла, бирок жакшы кочкор экен. Берки фонго өтсүн. Кулактары, карбоностору жакшы экен. Жаактары узун, бели узун кочкор. Бир аз арыгыраак кочкор. Туугандар, бирок төштөрү мондай кең кочкор экен. Сүтүн аркы. Шыйрактары узун. Көрүп атасыздарбы? Жаш кочкор. Алып кочкорлук кылса болот. Буйруса, аз тутуп көрсөтөбүз. Карла Маркста бир кой баккан агабыздын короонун былтыр алган экен, кичине убагында. Кулактары болсо мындай жоон, чыккан жери да жоон кочкор экен. Көрдүңүздөрбү? Баштары ийилген карбоностор. Мойну узун, бели узун кочкор. Азыр тутуп туруп көрсөтөбүз. Ага чейин мен мунун баасын айтып кое берейин. Буга 70 000 сом сурап атыптыр. Өзүнүн мына жанындагы өзүнүн кочкору туугандар. Муну чарбага алам дегендер өзүңүздөр сүйлөшүп кандай баага алсаңыздар аласыздар. Негизги көрсөтө турган кочкорубуз мына ушул кочкор. Буйруса көрүп алыңыздар. Бүт жагы мощный. Просто жүнүн азыр кыркып койсоңуздар, жакын күндөрдө туугандар нормаль болуп өсүп калат. Азыр алып туруп 2-3 жума жакшы тоюп берсеңиздер, буйруса кубутка дагы спортивный формага келип түшөт экен. Машалла. Жакшы кочкор экен, байк туугандар. Мына жылдызы бар кочкор экен. Кызыккандар ушуну келип алып көрүп алыңыздар. Дареги сокулукта баасы 70 000 сом деп койду. Өзүңүздөр дагы соодалашасыздар, сүйлөшөсүздөр. Эң негизгиси ушундай эки тиштен өткөндөрдү алыңыздар туугандар. Булардын көпчүлүгү айлампаштан өткөн мезгилде болуп калат. Быйылкы кочкорлордун көпчүлүгү айлампаш болот да. Бул биздин дагы баштан өтүп атат. Жаш кочкордун ушунусу жаман. Булар уже 1,5 жаштыктар. Булардын пилус жагы. Булардын көп айлампаштан өткөн мезгил. Быйыл койсоңуздар да болот. Быйыл коюп кийинки жыл сатсаңыздар дагы жашка эсептелет, жаш кочкорлор. Эң жакшысы кийинки жылы сатып атканда дагы 4-тишти кечирээк жарса керек. Ошон үчүн 1-2 айдагы чоң айырма берет. Мына кулагы шарикте. Мына кулагы 20,5, көрдүңүздөр. Мына моюда турат. Мына шарик ушеде, мына прям шарик. Болду, бошото бериң. Кулагы 20,5, 20 пилус. Кичине кыймылдап кетсе 21 да чыгып кете берет экен. Мына баштардын формасы. Мына куйруктары. Мына бою туугандар. Кол мынандай болуп турат примерно. Көрдүңүздөр, түп-түз. Бою 89 экен кочкордун, почти 90. Тишин көрүп кое берет. Тиш качан жарган өзү? 1 ай 10 күн. 1 ай 15 күн болуп калды. Жарым ай мурун жарган, а? Где-то ошондой. Ошондо бул июлдун башында жарган экен да? Июлдун башы. Июль. Так, июлдун башында жарган экен тишини туугандар. Кечирээк жарыптыр. Көпчүлүгү майда жарып өтөт го. Кеч жарган экен да. Былтыркы кечки кочкор экен буюрса. Бою почти 90 туугандар.